Саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Дисклеймер да, ушул каналда дин суроолору каралбайт. Бул каналда элдердин диний таандыктыгы, диний мамилелер жана башка динге байланыштуу көрүнүштөр боюнча эч кандай пикир айтылбайт. Бул жерде саясат, экономика, технология жана аскердик натыйжалуулук, аскердик технологияларда бир ошол эле суроолор каралат да. Динге такыр тиешпегиле, туугандар, комментарийлерден эчтеке ал боюнча жазбагыла. Биз деген геосаясат боюнча сүйлөшөбүз. Советтер Союзу кезинде геосаясатчылардын баарын тыйган, ошон үчүн кыргыз элинде геосаясатчылар аябай аз болгон. Бүгүнкү биздин ошол саясаттануучулар жана геосаясатчылар көбүнчө президент менен түзмө-түз иштейт, кеңешчи болуп иштейт, жогорку кеңеште, парламент, ар кандай министрликтерде, тиешелүү органдарда болуп иштешет алар. А бирок мындай элге ачык чыккан геосаясатчылар өтө аз да. Ошон үчүн алардын бири мен да. Анткени биздин эл деген түшүнүш керек, эмне кылып жашап атабыз, кандай жашап атабыз, биздин касыбыз ким, досубуз ким, кимден эмне үйрөнүш керек, кимдин мыкты билимин алыш керек, ушунун баарын биз үйрөнүшүбүз керек. Бул нерсесиз такыр болбой калды бул дүйнөдө. Анан дагы бир нерсени айтып кетер элем. Сиздер Иранга өтө катуу күйгөндөр, мага комментарийден аябай көп ушуна күйгөндөр адамдар болду. Бир нерсени айтып коеюн. Бизге бир мамлекет 1-2 жыл мурда кол салган. Иран фарсиде сүйлөйт, ал да мамлекет фарсиде сүйлөйт. Иран фарстар, ал мамлекет да фарстар. Иранда негизи ушул согуш өткөндөн кийин алын атайын күчтөрү барып ошол мамлекетке, бизге кол салган мамлекетке заводдорду куруп берди. Жасаган заводдорду курду, бир нече көп дрондорду алар жасады. Ким билет эми эртең тынчтык эле болсо экен, чек арабыз боюнча 4% калды, аны бүткөнгө, чек ара маселеси жабылгандан кийин кандай болор экен ким билет. Бирок ушуну эске алып койгула. Кастын касы бизге дос. Биздин кастын досу, эгерде сизге дос болсо, сиз кимсиңер, чыккынчысыңар, ушу боюнча да ойлонуп койгула да. Биздин кастын касы бизге дос, биздин кастын досу бизге кас болушу мүмкүн да. Ушуну тутуп алгыла. Тема ошол Ирандын Израилге берген жообу. Көптөгөн фейк каналдарда дагы Ирандын кээ бир маалыматтык булактарында дагы айтылды. 500 ракета атылды дейт, баллистикалык. 500 ракета атылгандан кийин, эгерде карасак, бүт баягы 18-19 дүйнөлүк агенттигин жазып чыкты, маалыматтык агенттиктер, серепчилер айтып чыкты. Жок, 500 болгон эмес дейт. 181 эле ракета атылды дейт. Бул деген оор баллистикалык ракета, буга чейин мындай ракеталарды көргөн жокпуз дейт. Бул ракеталар космоско чейин учуп, 12-10 километрден өйдө көтөрүлүп, стратосферага чейин көтөрүлүп, 35 000 километрге чейин стратосфера болот негизи. Ошол тараптан анан баллистикалык түрдө баягы кайра жерди карай согушту дейт. Ага деген Iron Dome же болбосо железный купол же болбосо темир капкак деген Израиль системасы аталбайт, анткени ал израилдик система көбүнчө РСЗО Градка каршы иштейт, Кассам ракеталарына каршы иштейт, кичинекей ракеталарга каршы иштейт да, мындай 40 километр, 100 километр учкан ракеталарга. Ал эми бул болсо буга Patriot гана эле иштей алат. Ошондо 12 ракетаны Америка Штаттарынын баягы билесиңер, чоң 2 авианосец турат Парс булуңунда. Ал 2 авианосецте 4700 америкалык аскер солдаттар отурат жана Иранга согушту баштаба, Израилге согуш баштаба деп Байден какшап жатат. Анткени аларда шайлоо болот. Булар шайлоо кезинде эч кандай согушту көргүсү жок. Ошолор 12 ракетаны Patriot менен түшүрүштү, 2 ракета Иордан шаарларына түштү, дагы бир 2 ракета ошо Ирандын өзүнүн шаарларына түшүптүр. Баягы Израилдин территориясында алар Arrow же Hek деген системаны колдонушту, бул жебе деп которулат кыргызча. Ошол баллистикалык ракета каршы иштөөчү система ошо калган ракеталардын жарымын гана түшүрүптүр да. Ракетанын 20% деп бирөөлөр айтып атат, 40% деп бирөөлөр айтып атат, кээрлөр жарымы деп айтып атат. Баары бир Израилдин территориясына кирди. Территориясына кирип туруп, бир палестиндик баланы баягы курулушта иштеп жаткан ушундай качкынды, Газадан келген качкынды өлтүрүп салды. Калган эч бир израилдиктерге бир да жаракат келген жок, бир гана баягы жүрөк түшүргөнү болгондур. Аны соода борборуна тийиптир, офис жана жашагандай көп кабаттуу үйлөрүнө тийиптир. Ошол ракеталар баары бир өтүптүр да. Анан Израиль айтат, жок, бизге аскерий объекттерге тийген жок деп атат, бирок осин журналисттер таап атат, израилдик авиабазага да тийиптир. Авиабазалары F-35 турган авиабазаларда жаракаттар кетиптир да, көп осколоктор жатат.
космостон тартылган сүрөттөр боюнча. Иран айтты 20 F-35 учагын талкаладык деп. Бирок маалымат боюнча Иран сокку кылардын астына 12 саат эрте Америка Кошмо Штаттарына бул маалымат бериптир. Америка Кошмо Штаттары 6 саат калганда Израилге бериптир. Иран расмий түрдө силерге ракеталык сокку кылган атат деп. 6 саат болуптур израилдик күчтөрдө, алар 2 саат ракетаны сокку болгуча 2 саат эрте өзүнүн баягы жарандарын бомба шынууга үндөшүптүр да, алар барып бомба беришилерге жашынышты. Анан атуу болгондо F-35 учагын асманга көтөрүшүптүр. Ошон үчүн израилдиктерден эч ким өлгөн жок ракетадан. Бирок так ошол убакта Кирият Шмон деген жергесинде 2 киши палестиндик Хамас мүчөлдөрү теракт жасашыптыр. Автоматтар жулуп алышып, израилдик патрулдардан ошол автомат менен атып салышыптыр. 7 киши каза болду, 1 киши аябай оорап алды дейт. Дагы эле ошол убакта түштүк Ливанга келген Израилдин спецназдары засадага түшүп, 8 киши набыт болду. Ошондой 1-2 күндүн ичинде 16 кишини жоготушту израилдиктер да. 16 кишини ушундай, бирок ракетадан эмес, ушундай нерсе болуптур. Анан бул маалымат расмий 12-18 мындай каналдар менен тастыкталган. Бүт ушул ссылкаларын мен видео астында салып берем да, тастыкташ үчүн. Дагы бир башка маалымат ушул толугу менен финансылык Хамастын, Хезболланын финансылык бүт акчалары Катарда жатат экен. Дүйнө жүзү боюнча баягы ошол жихадка деп мусулмандардан, бай мусулмандардан акча жыйнашат экен, анан ошолорго беришет экен. Алар болсо ал акчаны жөн жата бербей, ар кандай баягы криптовалютага, биткоин жана башка ушундай крипто биржаларга киргизет экен. Анан ошон үчүн крипто биржанын базарынын көп кескин бөлүгү алардын колунда экен. Анын сырткары ошол Туркиянын 60% курулуш базарына дагы инвестиция кылат экен. Ошол компаниялар ошол жерде иштейт. Бопор деп ООНдун структураларына да акча салат экен булар. Анан ушинтип негизи Канадада, мисалы үчүн Торонто, Британияда дагы баягы ар кандай ошондой кыймылдарга дагы акчасын салат экен. $100 1 саатына төлөшөт экен баягы чоң баягы митингтерди Хамас үчүн, Палестина үчүн митингтерди өткөрүш үчүн. Ушундай маалымат да чыгып жатат. Анын арасында да эң кызыктуусу баягы мисалы үчүн Канаданын өкмөтү Джастин Трюдо өзү грант берет экен ошол Хамас үчүн баягы митингтерди өткөргөн балдарга, алардын уюмдарына өзү грант берет экен. Анын арасында да ЛГБТ кыймылы жүрөт. Ал ЛГБТ кыймылы ошо Эдмонтон ЛГБТ кыймылы дейт. Трюдодон грант алып Хамаска митинг жасаптыр. Анан аларга башка баягы адвокаттар, батыштын адвокаттары деген уюм айтыптыр, биз силерге $1 миллион беребиз, Газадан ошол митингди өткөрүп бергилечи деп. Бирок алар эмнегедир Газадан ал митингди өткөрбөй жатышат. $1 миллион керек жок экен да. Коопсуз бул Канада, Торонтодон ошол митингди өткөрүш коопсузураак экен да. Ошондой нерселер, жаңылыктар болуп атат. Анын сырткары ошо бүгүнкү күнү негизи эң кызыктуусу Иран алдын ала ракетанын атуунун астынан Израилге эскерткени. Бул эмнени билдирет? Демек, серепчилер айтып атат, Иран согушту каалабай эле жатат. Серепчилердин маалыматы боюнча 1,5 айдан кийин Иранда ядердик курал болот. Ядердик курал болгондон кийин Иран же аны колдонот, же аны менен Израилди коркутуп, өзүнүн билгенин, иштерин жасайт. Ошондой ой пикир бар. Анан бирок Израиль соккуну даярдап жатат. Мисалы үчүн бир нече жыл мурда булар вирус компьютерди киргизип, компьютерге Бушер атомдук электростанцияны бузуп салышкан да, центрифугаларын бузуп салышкан. Негизи баягы ядердик курал жасаш үчүн центрифугадан уранды бир нече жыл байытыш керек да. Ал байытуу иши 4-5 жылды талап кылат да. Бир мындай жакшы боеголовка жасаш үчүн. Бирок ошондой центрифуганы бир эле компьютер вирус менен бузуп коюшкан болчу Моссадтар бир нече жыл мурда. Азыр болсо ирандыктар акылдуулураак болуп, өзүнүн баягы атомдук станцияларды, центрифугаларды таш асканын астына жаштыртып салыптыр. Ошон үчүн аларга жетпей жатышат израилдиктер. Ошон үчүн израилдиктер бүгүнкү күн экономикалык соккуну да даярдап атышат. Бүгүнкү баягы Хуситтер бир нече күн мурда баллистикалык ракетаны аткандан кийин алар деген кайра дагы экинчи ирет Хадейда портун бомбалашты израилдиктер. Хадейда портундагы хуситтердин ошол күйүүчү майларын өрттөштү. Эми булар Ирандын да күйүүчү майларын өрттөйбүз деген ниетте да. Ошон үчүн баягы ракеталык сокку болгондон кийин Иранда элдин баары ошо бензинди толук бак кылып алганга шашышты да, заправкаларга барып. Ушунун баарын байкап отуруп мен ойлоп атам да, Иран согуш каалабаса, демек бирок Ирандын баягы сүрүн көрсөтүш керек да. Биз деген сүрүбүз бар, биз деген авторитетпиз деп ошон үчүн атака кылды. Бирок атака кылардын астында алдын ала
маалыматты бергендиги батыш өлкөлөргө бул деген демек Иран баары бир кандайдыр бир сигнал берди да, биз согушту каалабай элебиз, биз тынчтыкты эле каалап атабыз деген сигнал да. Негизи бүгүнкү күнү Ирандын ичинде ыдыроолор болуп атат. Иранда 30 миллион азербайжандык бар да, азербайжандык же болбосо түрк тилдүү биздин баягы туугандарыбыз да, биздин тилде эле окшош сөздөрү. Алар чоң бир Азербайжан курабыз деген ойлор бар. Ошого дагы баягы билесиңер Ирандан ошо коркутуу сөздөрү жөнөштү. Азербайжанга коркутуу сөздөрдү айтты да Иран. Тийиш белгиледи. Анан Туркиядагы НАТОнун мүчөсү болсо дагы Эрдоган жана анын тарапташтары аябай катуу ушул Израилге каршы сөздөрдү айтып жатат. Өзү НАТОнун досу болуп аткандан кийин Түркия НАТОнун мүчөсү болуп атат. Түркия НАТОда экинчи эң чоң армия, экинчи эң күчтүү армия. Ошондуктан ушундай кызыктуу Түркиянын ичинде дагы экиге бөлүнүү болуп жатат. Негизи баягы Эрдогандын тарапташтары Израилди жок кылыш керек деп атат. Жалпы Түркиянын эли жок, Израилге эч кандай согушту каалабайбыз деп атышат. Так ошондой эле, мисалы үчүн Авраам келишимдерине ким кошулган болчу араб дүйнөсүндө? Мисалы үчүн Сауд ханзадасы айтып жатат да, Салман. Биз деген ошо Сауд Аравиясында газалыктар үчүн намаз окууну ага каршы чыгып атабыз деп тыюу салдык деп айтышат. Бириккен Араб Эмираттар биз деген ушул Израилге өнөктөш болгонго макулбуз, биз согушка каршыбыз дейт. Бириккен Араб кеңешмеси ушул Израилге, биз силерге баягы ирандыктар сокку кылганга чейин биз силерге араб өлкөлөрүнөн коопсуздук гарантиясын беребиз деп чыгышкан, ушундай инициатива менен чыгышкан. Араб дүйнөсү, сунна араб дүйнөсү согушту каалабай эле. Израиль аларга тоскоолдук кылбай эле. Согушту каалап аткан бир гана Иран болуп атат. Анткени Ирандын саясий платформасы 70-жылдары ислам революциясы болуп кеткенде Иранда алар эң биринчи өзүнүн максатын Израилди жок кылабыз деп салышкан да. Ошондуктан мисалы үчүн Хамасты пайда кылышкан, Хезболланы пайда кылышкан мурун мисирликтер согушуп жаткан Израиль менен бүгүн Мисирде Израилдин өнөктөшү болду. Бир гана Иран калды да, Иран эле каршы чыгып атат Израилге. Бирок Израилге америкалык лобби аябай күчтүү болуп атат. Америка сактап калып атат Израилди. Ошон үчүн араб өлкөлөр айтат, бизге элдер айтат, бизге эч кандай согуш керек жок, биз деген тынч жашашыбыз керек, биз деген технологияны көтөрүшүбүз керек, бутка турушубуз керек дейт, экономиканы өрчүшүбүз керек. Айран болсо жок, биз деген бүт акча элибиз жакыр жашасын, ачыкка жашасын, бирок биз Израилди жок кылабыз деген ушундай эле бир ниет менен жүрөт да. Ошондуктан бүгүнкү күнү эгерде сиздер Иран үчүн тарапташ болсоңуздар, келечектин башка варианты бар. Иран мисалы үчүн Израилди жок кылса жана араб дүйнөсүндө лидерликти, биринчиликти алса, анда Орто Азияга, Борбор Азияга дагы булар иштей башташат. Анда биздин өлкөлөрдө да түрк дүйнөсү менен, түрк дүйнөсүн баягы өзүнүн бийлигинин астына келтирүүгө иштерди баштайт. Ошондо туугандар бизге кооптуу болот, заман келет да. Ошондуктан мен айтар элем, туугандар, кимге жаныңар тартаар экен жакшылап ойлонгула. Бул дин жөнүндө эмес, бул деген таза саясат жана экономика жана аскерий күч боюнча сөз. Анан дагы бир нерсени айтар элем. Ошо бүгүнкү күнү кээ бирлериңер, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, аябай көп комментарий жаздыңар, аябай мындай кызуу өткөн видеогочу, аябай. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем, анткени бул комментарийлериңер видеону аябай лидер кылып салды да, аябай STR көтөрүлдү. Атайын YouTube'тун өзүнүн көрсөткүчтөрү бар. Ошон үчүн дагы комментарий жадыргыла. Жаман комментарий болобу, жакшы болобу? Жакшы экен да. Бул деген видеону баягы көбүрөөк таратканга жардам берет экен. Ошон үчүн сиздерге рахмат. Кандай гана комментарий жазбасаңар да. Бул бир. Анан экинчиси, азыркы дүйнөдө бизнес жасаш керек. Биздин өлкөбүз тез көтөрүлүш керек. Бизде 600 миң эле ишкер экен, биз 1 миллион ишкер керек да. Бизге 1 миллион ишкер керек. Ишкерчилик жасаш үчүн бизнес план жасаш керек. Бизнес пландош үчүн окуш керек, үйрөнүш керек. Кантип бизнести пландаштырат. Ошон үчүн мен сиздерге автордук өзүмдүн 16 жылдык тажрыйбамды жыйнап туруп автордук курс жазып берем, видео курс жазып берем, бизнес планды кантип түзүү боюнча, долбоорду кантип түзүү боюнча. Бул QR менен кириңиздер, катталыңыздар, сиздерге жардамчыларым кат жиберет, анан эмне кылыш керек. Эгерде жок, бизнес планды бизге сен жазып бер же силердин уюмуңар жазып берсеңер десеңер, аны да жазгыла, анан биз байланышабыз, жазып беребиз да. Ошо кыскасы, ушул менен видеону аяктайын, кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.